Алла кандай акпарат отырган кезим. Акыл түбү мен кылган ишин туура деп табарсың. Оба, мен ага өзүмдүн ишенгенде ишенем. Оба, сөзсүз мен туура дейсиң. Бирок жүрөгүм төккөнүмдө мага тыбал соор калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга берүүчү бул жарык неме? Кантип эле өзүң корсошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге көтөрүп, эмнеге жойттум? Оба, энесиң. Бирок бул суроого тарих кийин жооп берер. Ал эми мен айтарым, согушту биз алган жокпуз. Бул бүткүл адам баласына балдарынан зор күч. Биз анчын катыл, биз анчын жан берип, биз анчын жок кылып кыйратууга милдеттүүбүз. Антпесе биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, элди көрсөтөйүн деп эч качан ийсинген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жүрөккөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарга тамга таануусунун ордуна куралга жоокер болдум. Ал эми мен айым эмес. Мына азыркы мектепте окуп жаткан жаштарга менин биринчи жана эң акыркы сабагым ушул. Мен буну турмуштан алып чыккан баардык билимимди, баардык дилимди жумшайм. Бир сааттан кийин мекенин тапшырган ишке барып, душмандарым калдуу жерине барып, аларды жоктум. Өзүм да жок болдум. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Мени жоктоп апа, мен аркаман туя алган жок деме. Мындан ары дүйнөдө согуш болбосо, жаныдан төрөлгөн баланын мага ошол мен. Ой жеткен кыздарым, жоодурган көзү ошол мен. Көгөргөн дарактын көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өсүп чыккан эген ошол мен. Мугалимдин биринчи үйрөткөн тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен, ошонун баары мен. Мен деп билип жүргүн апа. Ыйлап апа, эч ким ыйламасын. Мындай өлмүш эч ким ыйламасын. Кош, кайыр кош. Кош, караганыңан айналат ол. Сенин мугалим болуп, лейтенант Майсалбек Субанкулов.